Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде дагы бир аябагандай даамдуу жана учурда белгилүү торттордун бири Whoopie Pie тортунун эң жөнөкөй рецепти болмокчу. Эгер кызык болсо, анда менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач камырынан баштасак, бизге 270 грамм эленген ун керек, 1 чай кашык разрыхлитель жана 60 грамм какаону ээлеп алабыз да баардык кургак азыктарды жакшылап аралаштырып алабыз. Ал эми башка идишке 170 грамм ак майды салабыз. Ак май сөзсүз түрдө жумшак, үйдүн температурасындай болуш керек. 250 грамм кумшекерди кошуп, эми миксердин жардамы менен 3-4 мүнөттөй жакшылап чалып алабыз. Жогорку ылдамдыкта майыбыз агарып, көбүрүп чыгат. Мына ошол кезде жумурткаларыбызды кошобуз. 2 жумуртка керек болот. 2 жумуртканы бири-бирден салабыз жана ар бир жумуртканы дагы 1-2 мүнөттөн чалып алабыз. Эң негизгиси май менен жумурткаларды жакшылап чалып алсак, камырыбыз ойдогудай болот. Май менен жумурткаларды жакшылап чалып алдык. Эми 170 мг сүттүн жарымын куябыз. Жөн гана аралаштырып алабыз жакшылап. Андан кийин кургак азыктарды салабыз. Бардыгын бир салбайбыз. Кургак азыктарды дагы 2 бөлүп салабыз. Же болбосо 3кө бөлсөк деле абдан жакшы болот. Аралаштырып, кайрадан сүттүн калганын куюп, кезек-кезеги менен салсак, камырыбызда бүртүкчөлөр аз болуп, тегиз аралашат. Ошондо камырыңыз да түшүп кетпейт. Аягында 80 мл ысык кофени куябыз. Кофе кадимки эле тез даярдалуучу кара кофеге кайнак сууну куюп даярдап алдык. Бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Ошондо коюу жакшынакай камырыбыз даяр болот. Эми камырды 4 бирдей бөлүккө бөлүп алабыз. Ар бири 260 граммдан чыкты. Ошондо бисквиттерибиз тегиз бирдей өлчөмдө болот. Формабызга куюп бышырсак болот. Алдына пергамент кагазын төшөп, же болбосо силиконовый ковриктин үстүнө куюп деле тоголок, же болбосо мен бүгүн жүрөкчө формага бышырам. Духовканы алдын ала 180 градуска иштетип койгом. 15 мүнөт бышырып алабыз. 15 мүнөттөн кийин жыгач таякча менен текшерип көрөбүз. Эгер кургак чыкса, демек бышты. Формадан этияттык менен чыгарып алабыз, анткени бисквиттерибиз аябагандай назик болот. Жана сөзсүз түрдө темир торчонун үстүндө толук муздаганча коюп коебуз. Бисквиттер муздаганча кремибизди даярдап алсак, ал үчүн бизге 400 грамм творожный сыр же болбосо сливочный сыр керек. Жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин 180 грамм кумшекер же болбосо кумшекердин упасын кошсок да абдан жакшы болот. Дагы бир жолу чалып алгандан кийин 400 мг майлуу сливкини куябыз. Майлуулугу 33%дан жогору болуш керек. Жана улам миксердин ылдамдыгын күчөтүп отуруп 2-3 мүнөттөй чалып алсак, кремибиз коюу болуп чыгат. Мына эми тортубузду чогулта берсек болот. Атайын кондитердик капчанын учун кесип салабыз да кремден толтуруп салып алабыз. Эгер аябай эле нымдуу тортду жактырсаңыз, анда бир аз таттуу суу же болбосо ошол эле таттуу кофе менен дагы бир аз нымдап койсоңуз, аябагандай сонун болот. Ал эми мен нымдабай эле тортду чогулта баштадым.
Торту чогултуп алгандан кийин жок дегенде 4-5 саатка муздаткычка салып коебуз. Мен түнү менен калтырып койдум. Эми бетин кооздоп алсак, ал үчүн бизге 50 грамм шоколад, 50 грамм сливкини эритип алабыз. Микроволновкага салсак болот 30 секундага, же болбосо кайнаган суунун үстүнө коюп деле эритип алсак болот. Эми торттун бетине куюп, же болбосо фантазияңызга жараша өзүңүз каалагандай кооздоп койсоңуз болот. Мен мына ушинтип ар кандай таттуу жемиштер менен жана шоколад менен кооздоп койдум. Ушунчалык назик, даамдуу, ооздо эрий турган торт болот. Достор, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми мындай тортко жашынакай кылып кофе даярдап алып, рахаттанып жесек абдан сонун болот. Достор, эгер видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда сөзсүз түрдө лайк басып, мага билдирип койсоңуз болот. Суроолор болсо комментарий жазыңыздар жана каналыма катталганды да унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.